тигил. Kim? Sarı. Ay sarı olmay. Gelin eкен. Gelin de bu adasın beriptir. Bak şu baş şляпасында кийип алат болуш керек. Жеке бачан келет болду экен я. Аскар. Шляпачан келет окшойт ай сап-сары болайлы. Апа, бияқта элдин баардыгы канча миллион кыргыз карап отурат, анан биз тиги эмени студияга Апи, саламатсыздар. Кечиресиздер. Бизди күтүп аттаңыздар беле, биз дагы бир коногубузду аябай күтүп атканбыз да. Канчадан бери айланайын дейм, кат жастыртам, муну чыкырттырам, барып кел десем эле, колум бошобойт деп бүгүн келет экен. Кандай коноктор келет, кандай ырлар болот, биз менен чогултурсаңыздар алдыда көрө жатасыздар. Анда эмесе биз эфирди баштайлы. Кое турай, сарыгачы чаңчы. Сөзсүз келебиз экен жүрүп. Akılımda bizdegim Düşüktü tübü çok izbenin Kapıstan çoluktuk kapıstan
өзі балдай. Жүрегімді түртіп сезім, қиялданып жүрген кезім, аяр күтіп бар бір сиқыр, жылу кечір, шолаланып атқан таңдай, жанып өшір ашқан талдай, жаштық деген тату екен, өзі балдай. Жаштық деген тату екен, өзі балдай. Бияқты қарасаң деле жылдыз ай. Бияғынды қарасам деле жылдыз. Эмне бүгін айланайын? Жылдыз парады болот аба. Себеп дегенде жылдыз келіп ырдайын деп атат апа. Кайсы жылдыз екен ал? Қыз сайқал деген бар ғой, жылдыз. Ошол ырдайт. Анда эмес алдыңыздар да қыз сайқал кабыл ала жылдызы. Сынып салған жылдарымдан сені таптым бір, барын жеңіп сынаулардың белін аштым бір. Сені таппай мен адашып жаным жүргенде, жылдызымдай өзім жандым. Менің сен күткен жүрегім сүйген, өзіңсің менің жылдызым. Қолыңды қармап жүрегім арнап, бол ойын чолпон жылдызым. Менің сен күткен жүрегім сүйген, өзіңсің менің жылдызым. Қолыңды қармап жүрегім арнап, бол ойын чолпон жылдызым. Сен да мені көпке күтіп сүйің арнадың, мерім төгіп сезім арнап ешбір талбадың. Эки жүрек арзып тапқан ұйық сүйібіз, төбөлікке бірге қалсын. Менің сен күткен жүрегім сүйген, өзіңсің менің жылдызым. Қолыңды қармап жүрегім арнап, бол ойын чолпон жылдызым. Менің сен күткен жүрегім сүйген, өзіңсің менің жылдызым. Қолыңды қармап жүрегім арнап, бол ойын чолпон жылдызым. Менің сен күткен жүрегім сүйген, өзіңсің менің жылдызым. Қолыңды қармап жүрегім арнап, бол ойын чолпон жылдызым. Менің сен күткен жүрегім сүйген, өзіңсің менің жылдызым. Қолыңды қармап жүрегім арнап, бол ойын чолпон жылдызым. Я кетейін десе, мен қанша жаш бересің маған? 40 берем апа. 40? Ішім тартып қойсамшы, бір 35 болам ба? Жоқ, 38 болосыз. 38? Апа, сіз ушундай тартып туруп туруңуз азыр. Эми Чыңгыз Мырзаев 40 жаш деген ырын ырдап бүтөт, бүткөнчү туруп турсаңыз, сиз тамдай. Мага арнап берсин, а?
Yaşı 18'de dağ ele. Mına bugün 40 degen bir kırdaştın, arasında tuğan dostum kurdaştın. Ötkön çaka açık aytsam arman yok, 20 menen ırdaştın, 30 menen sırdaştın. Çayın içtim 40 şaştın. Emi mezgil şaşpay jiberelini, baş ayağın taktap jinap alalı. Nasip buyurup 80-90 toylarga, dölet tokum jorgo meni baralı. Mına bugün 40 degen bir kırdaştın, arasında tuğan dostum kurdaştın. Ötkön çaka açık aytsam arman yok, 20 menen ırdaştın, 30 menen sırdaştın. Çayın içtim 40 şaştın. Mına bugün 40 degen bir kırdaştın, arasında tuğan dostum kurdaştın. Ötkön çaka açık aytsam arman yok, 20 menen ırdaştın, 30 menen sırdaştın. Çayın içtim 40 şaştın. 20 menen ırdaştın, 30 menen sırdaştın. Çayın içtim 40 şaştın. Geldim de aylanayın. Келди. Konokka çıkırsa dili geçigip barasың, съемкага dili geçigip barasың. Spektakl mına baştalat деп atkanda geletsиң. Не sen не? Я мындайсың. Сиз коноксуз, сиз аларыңыз. Ак көңүлүн аттарып айтты эле. Анан ошол бияка улам репетициядан спектакльден чыгып алып жетип келдим. Жөн отурбайсыз, Тиякта Жок, беришти мына бүтүрүп кайра ак биякта көңүл беришти. ичи мына өткөн да. Sen ak көңүлсүң. Аны Съемка учунда элдер айтыш керек да сен ак көңүлсүң депчи. Сен өзүңдү эмне себептен ак көңүлмүн деп ошо алгансың? билип алып атпайм ошону билип билип калганымды. калдым. Анткени ошол кишини пайдаланган оңоюраак болот экен. Анан съемкадан деле мынчага чейин деп сүйлөшөсүң, бирок съемкадан камчок мыяка да съемка алып калды, ушуну бүтүрүп коечу десе эле. Мээричем деп анан түркчөкү тияка телефон уже кырып жеп түтөтүп айрып атпайм. Ичке кирип Келиңиздер, о, ысык чай, мен сиз сүйлөсөңүз. Осунду күйөөсү алганда үйлөнүшсүң бу ысык чайды. Артистсиң да. Этюд кылыңыз деп. Камчы мырза, негизи сизде азыр кинодо баягы сизсиз кинону элестетүү кыйын болуп калды. Мен дагы мындай ооздукту тартып атам азыр мындай. Спектакльде анткени баягы ар бир актөрдүн өзүнүн амплуасына жараша бир эле линия менен эле кетип атпайбы азыр көбүнчө тасмаларда. Мисалы үчүн могу камчы комедияны катырат, алып келчи деп ошону тартып. Анан ошол нерселерин азыр отвыкать этип, тескерисинче театрдан дагы терс каармандардын ролдорун дагы ошондой жагынан азыр таратыла баштады. Ошондой спектакльден дагы кинодан дагы ошондой боло баштады. Сизге түшкөн сунуштарды сорттойсуз. Буга тартыла алам, буга тартыла албайм деп, негизи баягы сизге ушул баа сөзгө арданбайсызбы? Мадина типине баягы эми актерлор комедия эле деп өзүңүздө мындай бир ошол нерседен тартына баштадым. Анткени Өмөндөр байке бир жолу чогуу отуруп аябай кыйын иш да, сонун иш аябай. Атамасагы баран баарыбыз бетиги кыргыздын жаштары менен Караколдон спектакльден койдон келатканда айтып атпай, жолдон кетип баратып таң көрө далай спектакльдер, далай ролдорду ойноп аттым. Бирок чынын айтсам мен могу куудулдук жагынан эмес, кино жагындагы өзүмдүн элдерге тартуулай турган касиетимди көрсөтө албай калдым.
комедия жанрына көбүрөөк таанылып калып, тескерисинче актерлук чеберчилик боюнча тез кармандан дагы ойногонго көрсөтө албай калдым. Элдин баары эле тез карман ойноп атсаң күлүп деп атканда ошондо эстеп калдым да. Таң көргөзүп ушундай болуп турбайды ана. Кой анда алмаштырып туруш керек экен. Кечке комедия эмес, мындай жанрды алмаштырып туруш керек Бул күнөө кимде деп ойлойсуз? Сизге мисалы өмүрүңүз бою Күнөө эч кимде жалаң жок. комедия эле сунуш түшүп атса, Күнөө жок. ана сиз жок мен тартыла албайм дейин десеңиз, анда сизде режиссерлор деле олуттуу нерседе көрө албайт, олуттуу актер катарында көрө албайт. Күнөө жок, күнөө эч кимде эмес. Ошол роль берип атканда дагы, ошонун ортосунда дагы, ошо ойноп аткан ролуңдун ичинен дагы бир анча-мунча переходдорду өзүң чеберчилиң менен кошуп кетсең болот. Тез кармандын кыялдарында эле. Жакшы. Негизи комедия, негизи трагедияны ойносоң комедия чыгат да. Ошол жактан биздикилер азырча көбүнчө накы жеңил нерсе менен чыгарып кетип атпайбы? Ошол нерседен отвыкать этип анан кой деп. Кичине анча-мунчасын кошуп коюп. Трагедиянын актері болуу оңойбу? Драма ойногон же комедия ойногон? Комедияныкы кумерек болот. Комедияныкы кыйыныраак болот. Азыркы маалда, дегире азыркы маалда элди күлдүрүш оңой деп элдин баары ойлойт, бирок андай эмес. Трагедияны болсо, трагедия драмага ал актердин чеберчилигине жараша эле кете берет. Анан ошол нерсенин баардыгы тең өтүш керек экен да. Актер дегенде мисалы ар кандай актерлор болот, ар кандай актерлор, кээ бирөөнүн сезими ушунчалык күчтүү болот, кээ бири сезе билет, кээ бирөөнүн техникасы күчтүү болот. Ыйла десе уже ыйлап бир көзүн жашым жарымына чейин келип шолоктоо ыйлап бергендер. Кээ бир актерлор болот па, өзүнүн натурасынын ар жагында жана табият берген немелер болот да. Актер сахнада туруп ыйласа, анда көрүп аткан көрүүчү. Ал сахнада, бул кинону айтып атат. Кинодон делечи, кинодон ыйлап турган болсо болот. Сахнадан негизи актерлук чеберчилик боюнча ушундай окутат да. Сахнада ойноп аткан актер өзү ыйласа, эл көрүп эле кетип калат. Тескерисинче, ошондо ойноп берсең, уштап көрүп аткан эл өзү ыйлап ийсе, демек актер өзүнүн мүдөөсүнө жетти деген сөз. Кинодон болсо обратный шарик жок да. Сен ойноп кеттиңби, бүттү, тартылды, калды ошол ойдон. Спектакльден алмаштырып ойноп койсоң болот. Эртеси күнү кайра башкача кылып өңүттө кетсең болот. Кинодон болсо ыйлай турган жерден ыйлап кетсең нормально. Сиздин оюңузча спектакль ойноо кыйыныраакпы же кино жааты бир аз кыйынбы? Экөө тең кызыктуу болот. Кыйын эмес, кызыктуу болот эле. Аябай кызыктуу болот. Эгер режиссердун оюн окуп билип алсаң, анан элге тартылбай турган өзүңдүн задачаңды билсең, оңой болот аябай сон. Кызыктуу болот аябай. Болдучу. Мага эми ушуну актерлор көптөн бери конокко келбей. Бери карачы, мен деле суроо берейин. Сары десе. Жайданчыкле. Сарылар жакшы дей. Ооба да, ошон үчүн жакшы көрөбүз да сени. Камчы эме силердин театрыңар айрыкча акыркы айлары эми эле биринин аркасынан бири аябай жакшы спектакльдерди тартуулап атасыңар да. Анан ошонун арасында сени эле эметпей аткам да, камчы жок экен деп эле барбай атам да эме спектакльдергечи. Анан эми Кудай буйрса азыр спектакльден шашып келдим дейсиң. Спектакльде ойноп калдыңбы? Ойноп эле атам. Мен кинодон көрө театрда спектакльдерим көп. Азыр эми Уланда ойноп атыпсың. Азыр Уланда ойноп атам. Кандай экен чыгым? Бул комедия, бул комедия эмес, бул комедийный кичине эмелер бар. Мындай серпиндилер бар. Меники ролум мындай экен да, улуу Альфонс экен. Анан такыр таппайм, ошол кандай болот мындай. Ошоң кандай эмессиң да сен, Жок, аял кишиге жанакында кооздоп сүйлөп, жанакы мындай бокалды бергенде да жөн бербей, ошондо да кызыктуу сүйлөйт. Аял кишинин дүнү ошону таба албайм, же эмете албайм. Мен сени алдыкын көрсө, сенин кыздар азыр чай ичип отурган, сен чай ичкен эмес, толго жолотпойт азыр. Сен мындай тапчы, тигиндей тапчы деп отур, анан ийде отурган. Кыргыздын деле көрсөң, андай кыргыздын Альфонс деле чыкпаптыр, анан тетиги зарубежный эмелердин карап, ошолорду көрүп, кызык көрүп отурдум. Ошолордукун кыргызча калса кандай болот эле деп анан анча-мунча кызып калган жерлеринде мындай. Карындаш, сенин бул сөзүң үчүн мен туруп ичем. Кыргызда Альфонс жок бекен. Бар деп ойлоп калдым мен. Ким бар экен? Бар, бирок атактуу эмес болуп калды. Атактуу эмес деп. Ким андай көрүнүп эмес ол. Анан ошону көрүп алып анан кызыктыраак турбайбы деп анан ошол эмесин издеп аткам. Азыр таба элекмин, бирок бир 2-3 нерсени таптым, азыр кызыктуу мындай. Кызыктырып салдың, эми сөз барабыз. Бирдеме истедилечи, бирдеме истедиле. Сиз үчүн туруп
тургучам деген. Азыр биздин бардык эле көрчүлөр кызыктуу болуп калыш керек. Негизи камера артында Камчы Сарыбаев кандай сахнада, Камчы Сарыбаев кандай көргүңүздөр келсе, спектакльдерге сөз байма-бай барып турушуңуздар деп айтмакчымын. Негизи бала бакчада балдарды тарбияласа, чоң кишилерди тарбиялай турган жер бул театр, ошондуктан театрга сөзсүз барыңыздар. Ооба да. Сөзсүз ал баш керек. Театрга барган кишичи, театрга бир жол барган киши ошол мурдакы баласына, атасына, апасына кылган мамилеси өзгөрөчөт кадимкидей. Анан мындай болот, азыр көчөгө чыксаң бүт эле жанакындай акчаны кайдан табам, тетияктан эмне алып жетише алсам, тетияктан бирдемени ала койсом деле анан ойлонуп көрүп турган көрсө, ошентип же ошентип жашап жүрүп мындай деле агаларыңдан Ашыр байкеден, Ашыр агайдан, ошолордон Мухаммед байкелерден ушул сүйлөшүп отурчубуз көбүрөөк. Аны бул жерде жакшы билет. Анан ошол менен сүйлөшүп отурганда таң көрдү ошол окуяларын айтып берип атсам, көрсө ошол кадрдын сыртында көшөгөнүн ар жагындагы окуялар, кызыктуу окуялар аябай көп өттү да. Анан эмнеге десең, алар ошолор байлыктын аркасында эле чуркап калыптыр. Мындай бирдемеге жетишип калайын, тетияктан барып муну ала калайын, жете калайын деп кетиптир. Тескерисинче лучше ошону бүт барып чуркагы чакты жашоом өтүп кетет экен, убакыт өтүп кетет экен. Андан көрчүчү ошол кишинин көңүлүн калтырып сүйлөшүп урушуп отургандан көрө лучше койчу деп колун шилтеп койтуруп жашоонун жагын айырып жашаган жакшы экен да. Көчөгө чыкканда дагычы. Келип бергениңе чоң рахмат. Сен азыр бир спектакльдин үстүндө иштеп атпсың. Ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Үй бүлөң менен бактылуу бол. Чоң рахмат. Дагы да күтөбүз анда. Буюрса. Кошуңуз. Чайыңар Үйдөн чайланабыз. Başkaça sezim verdi. Köçölөр boş kala çekti. Jolukum sağa geldi. Ola bilem sen üçün balkim jolugula bilem. Jolukpay koysok bolmogula bilem. Hemi geç şaşır albayman. Yağmurlu jazdın geçi, Жүрөгүмө сүйүү берчи. Эрчишиге зиллишкен экөөбүзгө күбө болчу жаздын кечи. Эй махаббатым, махаббатым, сен да мени сүйөм дечи. Ошондогу
бой күлөбүз. Анда чок эле күлөлү. Венера Сатылганова, Махабат Апешева. Келгилечи күлөлү. Келгилечи күлөлү, капа болбой жүрөлү. Күндүк экен бул өмүр, гүлдө өмүр сүрөлү, сүрөлү,
Кыштын ай ызгары Ордуна өстүн ай муз карды Көктөмдү сүйгөн ай кыз калда Турдашы белең ай кыздарды Кыз калда Турдашы белең ай кыздарды Кыз калда Турдашы белең ай кыздарды Апа, мен бүгін сон бір қыз жігіт шақырғам. Каяка? Қонақы? Ырз айтып екен аларың? Ананы мұрдаға жүн шақырды, аны неге керек бар? Тамақ беріп, чай білмеймін беріп анан, отырамын ошо. балаға. Анда емес алдыңыздарға Азамат мырза менен Салтанат айым шықсын, қыз жігіт. Бакчада балдар ойногон жадырап жайдын кечели колумдан кармап мен көзөм атама айтам дечелең кыз жигит канча эле адашабыз кыз жигит кайра эле жарашабыз кыз жигит бир келген өмүр жолдо кыз жигит биз бирге баратабыз аялым сезим очурып айталы биз да ак эле адашып калбай жашадык кабышса экен кош жүрөк кыз жигит канча эле адашабыз кыз жигит кайра эле жарашабыз кыз жигит бир келген өмүр жолдо кыз жигит биз бирге баратабыз Айлы түн бизге жарашып, ак жөнөп ойноп таң атып. Өмүрдө бирге өтөлүп, адашып, калбай адашып. Кыз жигит, канча эле адашабыз кыз жигит, кайра эле жарашабыз кыз жигит, бир келген өмүр жолдо кыз жигит, биз бирге баратабыз. Кыз жигит, канча эле адашабыз кыз жигит, кайра эле жарашабыз кыз жигит, бир келген өмүр жолдо кыз жигит, биз бирге баратабыз. Ой, апа, бүгін біздің төріскө дағы
сонун үй бүлө келди. Негизи мындай го, биринчи апалары кыздарын ээрчитип жүрсө мындай көзгө көрүнүш эле адат го. Эми аталар кызын ээрчиткенде мага мындай өзгөчө сонун көрүнөр. Негизи бүгүнкү күндө аталардын, азыркы замандын аталары башкача. Сиздер убакта аталар кыздарды эркелеткенден, балдарын эркелетип сүйүп, монтип эзилгенден көп алысыраак болчу, бир аз дистанция болчу. Ал эми азыркы мундун аталары мындай балдарына сезимдерин ачык айтып, жакшы көрүп, ошондой нерселер бар да. Эле көзүнчө. Ошон үчүн мына үлгү катары бүгүн да чакырдык. Үлгүлүү ата деп койсок болот. Мен азыр чай куяйын, көп сүйлөп туруп албай. Менин балам да ушундай. Муну да ушинтип аябай эркелетип, азыр кызын алып үйдө турат. Жакшы нерсе бул нерсечи чынында эле. Көрүүчүлөргө дагы бир аз өзүңүздөр жөнүндө тааныштыра кетсеңиздер. Биздин аты жөнүбүз Адилет Турсуналиев. Кесибим опера ырчысы. 16 жылдын жүзү болду. Анан бүгүн алгачкы жолу тушоо кесүүсү болуп атат. Мен Айыма деген кызым, Адилетова Айыма. Өзү биздин Мукаш Абдраев музыкалык интернатында окуйт, азыр 2-класста, фортепиано специальностунда. Анан жаңы чыгармалар менен баягы сахнага алып чыгып көндүрө берейин деген максатта алып чыгып отурабыз. Негизи бул чечим сиздики болдубу же кызыңыз өзү жок, мен ырдагым келет, ата ырдатыңыз деген сураныч болдубу? Кызымдын суранычы болгон жок, бирок бала кезинен эми бала кыял болушат го. Кыялдануу, анткени бирөөнү телевизордон көрсө эле, бизге да убагында ошондой болчу эле. Анан өзү эле баягы, бирок бул азыркы балдар чынында кыргыздын ырларын көбү укушпайт экен. Жанагындай англисче же орусча, жана дибиленс немелерин көрүшөт. 1-2 жолу өзү деле айтып калды, мен да ушинтип чыккым келет телевизорго депчи. Адилет мырза, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга кайтсак, негизи репертуарыңыздагы ырларга басым жасасак, репертуарыңыздын көпчүлүгү шаңдуу мотивдер ырлар экен. Кандай эме критерийлерден улам ушундай чыгармаларды тандайсыз? Эң биринчи жолу сахнага деги эле конкурска бир ыр менен чыккан. Бул группалашым Максат Жолочиев деген жигит бар эле. Өтө таланттуу жигит чынында. Азыр да айылда турмуш менен, бирок чынында обондору, ырлары, сөздөрү, маанилери абдан чоң. Ошону Менин бактым деген чыгармасын аткарып чыктым эле эң алгачкы жолу. Андан кийин сөзү Жедигер Салай, обону Асылбек Өзбековго таандык. Көктөм ыры өзү аткарып жүрөт, Шай күйүнү. Ошол Көктөм ыры деген чыгарманы аткардым. Атахан Кожогуловдун да Махабатым деген чыгармасына жаңы шөкөттө менен чыгарып, андан соң өзүмдүн сөзү өзүм калемиме таандык. Обону болсо Молдован элиники. Кара кыз деген чыгарма жараттым элем. Алдыда дагы көп чыгармалар бар, Кудайым буйрса. Бирок азыркы эң акыркы чыгармам бул Балдарым бар болсун деген чыгарма жаздым кече жакында эле. Муну дагы өзүмдүн бир туугандарымдын сунушу менен болуп калды. Жалпы ата эне бала деп жашайт деген жакшы таризде. Сөзүн Эрнис Түмөнбаев экөөбүз чогуу биргеликте жаздык. Ал жазып, аныкы мен тууралап, мен жазган ал тууралап отуруп бир сөздү жаздык. Обону өзүм калемиме таандык. Балдарым бар болсун деген чыгарма жараттык. Оперный ырларды ырдайсыңбы, ария? Поворотин, Осоли, Миону эми бардык. Жана ошондой эле Муслим Магомаевдин ырларын аткарам. Море. Ооба. Дагы андан башка көп ырлар бар. Любенин ырлары бар, Конь деген. Жана ошондой эле азыр Керим Турапов агайыбыз аткарып жүргөн Айылга кат деген чыгарма бар. Аны аткарып жүрөбүз. Түгөлбай Казактын чыгармаларынан аткарып жүрөбүз. Чыгармачылыкта негизи сөз жазуу талант, оончулуктагы талант негизи эки башка да анан. Сиз бардык жагынан таланттуу экенсиз да? Ошо жагында айтып кетпейсизби? Сөзсүз. Менде сөз жазуу бала кезимен болгон. Сөздү чын эле бала кезден уйкаштырып, жамактап жазчумун. Бала кезден бул 2-3 класстан баштап эле ыр жазчумун. Бирок обон чыгарганым бул ошол 11-класстарда апама арнап, бул дагы бир эскирип калган обондор негизинен өзүмдүн обонум. Ошол убакта бир эргүү келет го, апам дагы кайтыш болуп калган. Анан сагынганыман ушундай баягы ый менен чыккан обон жаралган да. Ал обонум да бар. Анан азыркы обондор тууралуу сурап атсаңыздар,
Мен өзім аспапта ойнабойм, чындыгында бул классик вокалисттер өтө жалкоо келебиз, пианино ойнобойбуз, бирөө чертип берсе ырдадык, болбосо ырда. Анан аспап ойнобойм чынында. Мен диктофонго жаздырам. Дагы баягы жолдон машина айдап барат деле бир обон келип кетет, ушул ыргакта деп өзүм элестетип алып, мага көбүнесен обонго сөз жазган жеңилирээк. Биринчи обон чыгарып алып, анан сөз жазган мага жеңилирээк. Сөзгө обон чыгаруу кичине кыйынга туураат да, мындай ошого издей бересиң, нотага түшүп деп элечи. Биринчи обон жаралып алсаң, ошонун ыргагында баягы сөз жазуу. Мен жана эмелерди байкап калдым да, көп аранжировщиктер же болбосо оюнчулар айтып калат да. Элге келгенде эле сонун жазам, хиттердин баардыгын элге жазып берем, бирок өзүмө келгенде тандоом бир аз эмерээк депчи. Анан сиздики дагы ошондойбу? Өзүңүзгө өзүңүз обон жазасызбы? Сөздөрүңүзгө? Ооба, мына ошол балдарым бар болсун деп едим. Негизинен сөзү деле, обону деле меники эле, анан баары бир акын менен иштешкен жакшы да. Кем карчыны толуктап бериш үчүн, анан Эрнест байкем менен дагы кичине мамилем жакшы. Ошол Эрнест байкеге кайрылганда сөздөрүмдү кичине толуктап берди эле. Анан обон чынында мен азыр ошо диктофонго эле жаздырып алам. Ошо балдарым бар болсун деген чыгармамды мисалы диктофонго жаздырып алып эле анан студияга бардым. Мына ушундай ыргактагы ыр деп ошол жерде отуруп, чогуу иштеп, ар бир нотасын карап отуруп, анан жазылды да. Буюрса келечекте алдыда ата менен кыздын жаңы өздөрүнүн репертуарыңыздарга таандык болгон, өздөрүңүзгө таандык болгон ырларды уга жатарбыз деп ойлойм. Ошондуктан мен азыр сөздүн ысыгында ушул ырдын, эмоциянын ыргагында көргүм келип атат. Кызы менен атасын бир сахнада кандай ырды айткени. Апа, кызык болсо анда кол чаап бир ырдаталычы. чачып күлүп турган балалык, эн атаны ардактап сүйүп турган балалык, эн атаны ардактап сүйүп турган балалык.
Ошондо шаңга бөлөдү жаралып менин бактыма убакыт учуп сабалап ак сүйүм сага бана тартууга берген өзүңдү тагдырга болдум канагат жүздөгөн жылдар жогонбой жүрөктө жашайт махаббат. Өзүңдөй жанды жактырды өзөгү сенсиң жакшырды бир келген ушул өмүрдө бакыттын дабын таттырды жүрөгүм менен сактап кой өзүңө сүйүү тапшырдым бар болчу менин асылым. Билбейм канча таң атты адаштырдым санакты ыр жазып толтурдум канча баракты биз жолуккан булакты кургатыптыр булгаптыр суусу жетпей чынар терек булаптыр жүрөктү жүгөттүң сен жүрөктү айла таппай билбейм канча жыл өттү күн өттү билбейм канча күн өттү сактап жүрүп ошол эски сүрөттү жасты куштар келбептир чынар терек билбептир бизди жоктоп бизди күтүү биздеттир а сен болсо унуттум а мен болсо булуктум кулап түштүм тамчысындай булуктун жүрөктү жүгөттүң сен жүрөктү айла таппай билбейм канча жыл өттү күн өттү билбейм канча күн өттү сактап жүрүп ошол эски сүрөттү. Хабарыңды укпадым жашырдыңбы бүт барын айла жок түшкө кирсе деп уктадым канча күттүм келбедиң жанып бүттүм сен дедиң келчи мага кучагым кенен менен жүрөктү жүгөттүң сен жүрөктү айла таппай билбейм канча жыл өттү күн өттү билбейм
бир жакшы күн болду кагылып кетейин десе. Биз каалаган коноктор келди. Канча күндөн бери эле айланайын. Жанагы мен айтам. Роза Шакирова өткөндө келбедиби? Ой, ал мондай кечинен билчүмүн да айланайын. Ырдаганды мен үйрөткөнмүн да. Ал кыйын чыгып анан жана 2 кызга ырдаганды үйрөтүп койгон турбайбы? О, жана аларды ырдаганды билчүмүн. Менин сабагым укмуш. Айлан таң атпай тургусуп алып, турай тур, ырдасаң бото мындай кичине үнүң дашсаң да. Мына мен үйрөткөн бойдо. Мына сага үйрөтүп атам, сен дериңде жок экен да. Үйрөнө албай атпайсың. Түгүн десең. Ошондо эле ошо Розаны келин кылып алып алсам болмок экен деп коем. Балам сени сүйүп тур. Апе кокой, тигилер карап калган турбайбы? Дайым эле ушундай жерлерге келгенде эле унчукпайбы? Кичине эмиттебейсиңби? Бираз оозуңузда бошураак. Эме, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз кош айтабыз. Эмки эфирге чейин сак саламат болуңуздар. Бизди кайрадан сагынып чыдамсыздык менен көрүшкөн күн насип этсин. Кагылып кетейиндер. Келинимди ушундай жакшы көрөм. Силер да ынтымактуу болгула. Жүрү кой, жүрү. Акырбас кагылып кетейин, акырбас жыгылып кетесиң.